Ушул жерден туугандар, китепти окуйбуз. Көп китепте муну таппайсыз, өтө зарыл маселе. Өтө зарыл маселе азыр кайта турган. Угармандар да муну жакшы эсине сактап калышсын. Күн баткандан кийин автоматически адамдын оозу ачылып калат. Күндүн могу батуусу менен, жана мисал келтирип өтүп китептен. Күн баттыбы автоматически, автоматтык, яны дароо адамдын оозусу ачылат. Ал тамак жейби, жебейби дароо ачылат. Кандай эле мунун тетириси? Багымдаттын убагы экинчи чыныгы таң, жана мисал келтирип өтүп бүлөткөндө, багымдаттын убагы киргенде так ошол убакыт азан айтса, автоматически орозонун убагы, ооз жан убагы бүтүп калат. Суу ичип бекитип калабы, суу ичпей бекитип калабы, болду, убакыт кирди багымдаттын убагы экинчи таң. Ол автоматически убакыт бүттү. Ал илгерки биздин баягы кээ бир ата бабаларда башкаларда мындай болгон го, сөз суу менен бекитиш керек деп, суу ичип койсо болбой калат азан айтылгандан кийин. Ушул жерден туугандар, китепти окуйбуз. Көп китепте муну таппайсыз, өтө зарыл маселе. Өтө зарыл маселе азыр кайта турган. Угармандар да муну жакшы эсине сактап калышсын. Күн баткандан кийин автоматически адамдын оозу ачылып калат. Күндүн могу батуусу менен, жана мисал келтирип өтүп китептен. Күн баттыбы автоматически, автоматтык, яны дароо адамдын оозусу ачылат. Ал тамак жейби, жебейби дароо ачылат. Кандай эле мунун тетириси? Багымдаттын убагы экинчи чыныгы таң, жана мисал келтирип өтүп бүлөткөндө, багымдаттын убагы киргенде так ошол убакыт азан айтса, автоматически орозонун убагы, ооз жан убагы бүтүп калат. Суу ичип бекитип калабы, суу ичпей бекитип калабы, болду, убакыт кирди багымдаттын убагы экинчи таң. Ол автоматически убакыт бүттү. Ал илгерки биздин баягы кээ бир ата бабаларда башкаларда мындай болгон го, сөз суу менен бекитиш керек деп, суу ичип койсо болбой калат азан айтылгандан кийин.